Стоят часовые у пламени, и сердце тревожит памятью, как честь полкового знамени отстояли в бою. И память о друге искреннем, он просто сказал: мы выстоим. Мне душу пронзает выстрелом, не жалея слезу. И память о друге искреннем, он просто сказал: мы выстоим. Мне душу пронзает выстрелом, не жалея слезу. Их небо прошито День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.
Ата бабам кыргыз кутман ел, ата салтын бийик туткан ел. Ат жалында өмүр кечирип, ар намыстан мөрө юткан ел. Ат жалында өмүр кечирип, ар намыстан мөрө юткан ел. Ат жалында кылыч ойноткон, бабам манас жерин коргогон. Тарых бетин актай калтырбай, Курманбекте элин коргогон. Тарых бетин актай калтырбай, Курманбекте элин коргогон. Жокер элбиз, эзилден тарыхта, намыс сакта, элиң барда, кыргыз эл журтуң сакта. Жокер элбиз, эзилден тарыхта, намыс сакта, элиң барда, кыргыз эл журтуң сакта. Салтанаттуу майрамдын катышуучулары, бүгүнкү 9 май улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган салтанаттуу улуу атамекендик согуштун катышкан биздин ардагерлер, оруктун эмгекчилери, райондун ардагерлери, мекеме ишкананын жетекчилери, айылдык аймактардын башчылары, жамааттык уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары Пирматов, Искак Айтбаевич менен Досалиев, Акуналы Атамырдаевичтер катышып отурат. Эмесе бүгүнкү салтанаттуу жыйынды ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Урматтуу бүгүнкү улуу жеңиштин 70 жылдык салтанаттын катышуучулары, урматтуу согуштун жана оруктун ардагерлери, урматтуу Ала Бука районунун тургундары жана коноктор. Бүгүн 9 май күнү бүткүл дүйнө улуу атамекендик согуштун жеңишинин 70 жылдык салтанатын белгилеп жатат. Бул согуш 1418 күнгө созулуп, адамзаттын тарыхындагы эң кандуу жана каардуу согуш болгон. Фашисттик баскынчыларга каршы жашы карысы дебей, эркек аял дебей, атамекенин коргоого бүт эл көтөрүлгөн. Бул согушка биздин районубуздан 3421 жоокер мекенин коргоого жөнөгөн. Алардын 2305-и баатырларча курман болгон жана дайынсыз жоголгон. 1116 жоокер жеңиш менен кайтып келген. Бүгүн биздин арабызда канын, жанын, өмүрүн аябастан мекенибизди коргогондорго терең таазим этебиз. Орукта күндөп, түндөп талыкпай иштегендерге, келечек муундарыбыз үчүн бүлүнүп талкалаган жерлерибизди кайрадан калыбына келтиргендерге да таазим этебиз. Аталарыбыздын бул согушта көрсөткөн эрдиги, баатырдыгы муундар үчүн өз мекенин жан дили менен сүйүүнүн өчпөс үлгүсү болуп кала берет.
биздин урпагыбыз уланып жашообуз үчүн аталарыбыз согуш талааларында жана окоптордо курман болушту. Биз эркиндикте бейпил турмушта жашап жаткан азыркы муун алардын алдында түбөлүк карызбыз жана алардын жаркын элесин ардактоого милдеттүү. Урматтуу туугандар, биздин мамлекет башчыбыз, урматтуу президентибиз Атамбаев Алмазбек Шаршенович улуу жеңиштин 70 жылдык салтанатын жерлерде эң жогорку деңгээлде уюштуруп өткөрүүнү жана ардагерлерге өзгөчө сый-урматты көрсөтүүнү милдеттендирген. Бул демилгени районубуздун ар бир жараны колдоп, бир күндүк маянабызды топтоп, жеке ишкерлер өз салымын кошуп, биздин депутатыбыз Исхак Айтбаевичтан демөөрчүлүк көрсөтүп, демөөрчүлөрүбүз Казакмыс Голд Кыргызстан, Фулт Голд майнинг компаниялары колдоо көрсөтүп бүгүнкү иш-чараны өткөрүп жатабыз. Урматтуу туугандар, азыр биз ар бир ардагерлерибизге бүгүн ушул бүт күч аракетти топтоп, сиздер менен бирге биздин ушул ардагерлерибизге белек даярдап, ар бир ардагерлерибизге бардыгыбыздын сиздердин атыңыздардан бирден ат жабдуубуз менен азыр тапшырабыз. Урматтуу туугандар, сөзүмдүн аягында биздин ардагерлерди жана сиздерди улуу жеңиштин 70 жылдык салтанаты менен чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Кудайым биздин ардагерлерге өмүр жана ден соолук берсин. Согуш эч жерде, эч качан эч жерде болбосун. Биздин Кыргызстаныбыз гүлдөп өссүн. Чоң рахмат. Кымбаттуу ардагерлер, калайык журт, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары. Чындап эле улуу ата мекендик согуш адамзаттын тарыхындагы эң кандуу, эң опурталдуу, болуп көрбөгөндөй согуш болгон. Ошол ата мекендик согушта азыр Алымкул Райымкулович айтып кеткендей, Алабукара биздин районубуздан өз мекенин коргогонго 3241 жоокер өз ыктыяры менен согушка аттанган. Анын ичинен 2300-төн ашуу баатырларча курман болгон. Ал эми барыңыздарга белгилүү, Жалпы Советтер Союзунан 50 миллиондон ашык адам азаттык үчүн, өзүнүн мекени үчүн баатырларча курман болгон. Бүгүнкү бул улуу жеңиш майрамын ушундай жогорку деңгээлде өткөргөнүбүз абдан туура. Себеп дегенде биздин жаштар кийинки муун тынчтыктын, тынч замандын баркын сезе билиш керек, билиш керек. Андыктан биз ардагерлерибизди кадырлашыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Болгон урматыбызды, колдон келген урматыбызды көрсөтүшүбүз керек. Ардактуу ардагерлер, сиздердин акыл насаатыңыздар биздин жаштарга, келечек муунга, биз сиздердин насаатыңыздарга абдан муктажбыз. Бүгүнкү өткөл заманда биздин келечек муун, жаш балдарыбыз тынчтыктын баркын баалай алганда гана биз алдыга жылабыз. Ошондуктан мен дагы бир жолу, кымбаттуу биздин ардагерлер, сиздер болбосоңуздар бүгүн кандай заман болот эле? Кандай шартта жашайт элек? Аны Кудай өзү билет. Ошондуктан бүгүнкү тынч заманга, бүгүнкү биздин жакшы заманга биз сиздерге терең таазим этебиз. Дагы бир жолу улуу жеңиш майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эч качан согуш болбосун. Сиздер көргөндү биздин бала чака эч качан көрбөсүн. Аман болуңуздар. Улуу жеңиштин 90 жылдык, 100 жылдык мааракесин ушул курамда чогуу тозойлу. Рахмат. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Уруксат берсеңиздер, кичинекей белектерибизди азыр эле тапшырып койсок.